Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmattуу достор, hurmattуу туугандар, hurmattуу биздин Муз-ТВ каналдын көрүүчүлөрү, жалпы жылкы сүйүүчүлөр. Биз Куршапта жүрөбүз. Куршаптын Кошкар Ата айылында туугандар турабыз. Бул чыгарылышта сиздерге эки атты туугандар көрсөтүп берели. Бул жакта туугандар комплекс деген айыл бар экен. Андыктан Кошкар Атанын ушул тор аты чыгат. Бул жакта дагы бир ат даяр турат. Биз атты минген Чубак деген жигиттен достор бул тор ат боюнча маалыматты алалы. Аттын турушун сурайлы туугандар, атты көрсөтөлү. Чубак, ассаламу алейкум. Учурашалы, ден соолук жакшыбы? Иштер болуп атабы? Айтты. Тор ат бүгүн сатууга чыгыптыр да. Бергиле. Жаныбар бул таза кыргыз жылкыдан экен, а? Карабайыр. Чоң ат экен. Бул ат боюнча маалымат бербейсиңерби? Кандай ат, каякта чабылган, каяктын аты эле убагында? Şu Kızıl Sengir деген айылдан быштысында балдар алып болот деген жалган. Быштысында балдар алып Олжадан бияка келген экен да? Сорун кулкозда. Кошкар Атага. Кошкар Атага келген. Азыр жашы канчага толду? Денис Балуан. Дашака беракчы да. 6 жаш. Жанар аттын Bir pata kılgıla Дашака бер. улака кандай? Ким деген палбандар чапты же өзүңөрдөн мындай? Өзүнүн өлкөлөрүн чапкан чоң палвандарга берелек. Мындай жыйынтыгы кандай? Сорундары барбы? Орундары бар. Aytganınız gelsin. Allahu Ekber. Да бар, жүктөйбүз го азыр. Видеолорун коюп койсок болот экен, а? Мына достор, аттын турушун көрөлү. Үйүргө коюлганбы? Onu albaysın. Öngörte bunaga. Азыр эле Sanjar. мындай бээге коюп Öngörtpeysin. Aha. байлаганбыз да. Аттын бою канча чыгат? Боюн атпадым эми. 60тан жогоруракпы дейм да азмаз, а? Ona şeyde özgeliği. Кайраттуу ат экен мына жал буйруктары. Аттын немеси кандай? Жооштуктары кандай? Жооп беребиз. Кепилдиги бар, а жооштугуна? Топко кандай келет? Чоуга жакшы, чоуга барган адам чаап көрсө болот. Чаап көрүп алса болот, да? Чоуга салган. Мына достор, аттын турушун тартайын. Таза кыргыз жылкы экен, туяктары. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ишке тойтук, көкүрөктөрү. Мыналары эмне болгон? Кичине аймалып. Бошонуп кетип бир айгыр менен алышыптыр. Таканса барыптыр да? Кече кармап. Бул азыр кандай багууда турабы же? Бул азыр чабуулда жүргөндөн кийин токтодубу? Чабыл эле жүрдү. Мына достор, атта ден соолук кандай? Ден соолугуна жооп. Ден соолугуна жооп. Бир алыстан чапсак болобу? Болот. Мияктан бир кое бербейсиңер, өдөл дей калды, а? Мына достор, атты азыр бир чаптырып кое берели. Бул биринчи номердеги тору. Топтун аты экен. Үйүргө, улака чабам дегендер көрсөңүздөр болот достор. Аттын турушун сиздерге көрсөттүк. Таза кыргыз жылкысын издегендер ушул Кошкар Ата айылына келип туугандар атты көрсөңүздөр болот. Оозунун жумшактыгы. Оозу жумшак эле окшойт, а? Оозу жумшак эле. Оозу жумшак болду. Кыскасы атка жооп. Атка жооп, а? Бир поворотторун кылып койсоңорбу? Бияка. Мына туугандар. Кыргыз жылкысына жетпейт ама. Болду. Эми баасын айтпайлыбы? Чубак. Баасын Келиштирип 450 миң деп коюп. 450 миң сом, а? Кеми бар. Мына достор, 450 миң сом менен экранга жазып койдум. Мына жерде 5 плюс дейби? 5 жылдызбы же? 5 жылдыз. 5 жылдыз, а? 5 жылдыз деген таблосу бар экен. Аттын арткы туяктары тепиштеген өнөрлөрү жок. Жок, ондай өнөр жок. Бул биринчи ат болду туугандар. Эми кийинки атка өтөлү, а? Болду. Мына эмесе туугандар, биз экинчи номердеги атка келип калдык. Экинчи номердеги ушул ак жал ат чыгат экен достор. Бешинесинде чоң кашкасы бар. Аркаңкы эки туягы ак, алдыңкы оң туягы ак келген ушул ак жал ат экен достор. Эми маалыматын Чубактын өзүнөн сурайлы туугандар. Аттын турушун сиздерге көрсөтөлү, кандай экенин айтып берсин. Эми экинчи номердеги ак жал боюнча. Ол
Бул канча жашта? Бун 5 асы болуп калды. 5 жасы болуп калды. Өнөрлөрү күчпү бул аттын дагы. Ооба, улагы бар, Бишкекте чабылып келген. Бишкекте чабылып жүргөн ат. Бишкекте чабылып жүргөн. Азыр ошол бизге келгенде сал арыгыраак келди эле. Аха. Чаппадык быйыл. Быйыл чабылбады ошондо. Быйыл чабылбады. Чабылаттык эми мындай. Өтө кыйналбады, Өтө кыйналбады. Бул Акжалда үйүр кандай? Үйүрүнө жооп мындагы. Үйүрү күчтүүбү? Үйүрү күчтүү. Канча бээде коюлуп жүрдү? Бул былтыр ошо бир 15-16 бээде жүрдү. 15-16 бээде жүрдү, Боз, Секеден боз. чекеден боз. Бээлер ушул жерде. Бийлер ушул жерде. Мына туугандар, Акжал берки Торатка салыштырмалуу кыйла немерак, а? Тораттай чоң эмес бул. Чоңундай. Туугандар көрүңүздөр. Бул деле кыргызчылык болуш керек. Карабайыр. Карабайыр. Тош мына сол көзүм не болгон? Ушу камчы тийгенбиз, ал неме болуп атат. Бир көрөт экен, а? Көрөт. Мына туугандар. Аттын ден соолугу, туяктары тазабы? Туяктар ден соолугуна жок мындагы. Туяктары таза. Мына жерде А деген табросы бар экен. А табро. Кандай бир чапсак болобу? Болот. Чапсак болот, а? Бир коёр эличи. Бул жер достор өтө атты чапканга ыңгайлуу, тегиз, жакшы жер экен. Атты көрсөткөнгө. Дагы. Жакшы. Ордунан токтошу. Оозу жумшак эле экен. Эми аттын буроосун көрөлү. 5 асый туугандар. Такага жоошпу? Такага жоош эки өтең. Эки өтең эле жоош, а? Өтең. Аттын көкүрөктөрү таза, дыйкандын аттары экен достор. Эми бунун баасына келсек. Бунун баасын 250 миң сом болот ат. Кеми болот? Кеми болот. А? Мына достор, бул 2-нчи номердеги Акжал. Акжал аттын туяктары мына аркасы алды. Бастырып койгулачы. Чатка аяктары баарын көрсөтөйүн дагы. Эгерде аттардын жүрүшү, аттардын турушу купулга толгон болсо, туугандар Куршаптын Кочкарата айылына келип аттарды көрсөңүздөр болот. Мына баскандарын көрөлү дагы. Бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Экранга баардык данныйларды жазып койдум туугандар. Доллар менен эсептеп чыгарып башка мамлекеттен көрүп жаткандар үчүн жазылды. Андыктан содоңарга береке болсун. Чок. Иштерге ийгилик болсун. Мына туугандар. Аттар кандай экен комментарий жазыңыздар. Жаккан болсо лайк.